Кудайдын чакырыгы 20 январь. Мыйзамсыз иштери кечирилип, күнөөлөрү жабылган адам бактылуу. Забурда жазылган бул сөздөр бизди сооротот, үмүт берет. Бактылуу бул сөздү дүйнөдө байлыгы бар адамга, ийгиликтерге жеткен, ден соолугу чың, эл сыйлаган адамга карата колдонушат. Кудайдын сөзү болсо, бизге чыныгы бактылуулук сырткы ийгиликке байланган эмесин айтат. Чыныгы бактылуу адам Кудайдын алдында күнөөлөрү кечирилип, Кудай менен тынчтыкта жашаган адам. Күнөө бул жөн эле ката эмес. Күнөө Кудай менен адамдын ортосундагы байланышты үзөт. Адам чөнтөгүндө көп акчасы болуп, жүрөгүндө кечирилбеген күнөөнүн жүгүн көтөрүп жүрсө, ал эч качан бактылуумун деп айта албайт. Канча адамдар азыр сыртынан жылмайышып, ары жагында жүрөгүндө өтө оор жүктү, коркунучту көтөрүп жүрүшөт. Абийир тынчтык бербейт. Анткени жүрөк күнөө үчүн эмес, Кудай үчүн согуш керек эле. Кечирим болсо Кудайдын белеги. Кудай күнөөкөрдүн өлүмүн каалабайт. Адам өз иштери менен, өзүнүн күчтүү эрки менен күнөөлөрдөн бошоно албайт. Кечиримди Кудай гана берет. Ыйса Машаяк так ошол күнөөнүн бийлигинин астында онтоп жашап жатышкан адамдар үчүн айкаш чыгышта өлгөн. Ага ишенип, чын жүрөктөн кечирим сураган ар бир адам кечирилет. Тобо кылып, Кудайдан кечирим алуу, бул кетирген күнөөлөрүн Кудайга санап берип коюу гана эмес, бул жүрөктүн өзгөрүүсү. Андай жүрөккө кубаныч, эркиндик жана тынчтык келет. Анан ал киши таптакыр башка жашоо менен жашап баштайт. Күнөөлөрү кечирилген адам бактылуу.